Қасиетбекич қанша бек ол? Қасиетбекке кішкентай 3,5 ай ал. Ал көрген жоқ. Еще дағы бар. Ал жақта жоқсыз бізге. Жоқ қой. Мен уже алдым барын. Қайрат қач? Сортировать етіп. Ну, уже 20-й. Саламатсыз, Зафар кеп. Зафар сізге екінші алып қыдай, сіздің арыз бойынша. Сізде қанша айды? Шunu көрдімді. Азыр мұнуар ешті 5 айдан 8 айға чейінки университетте балаларды көрдікті. Сіздікі университеттерге жолдылар. Шunu айып көрдімген. Университет бәрі сіздер үйінің баштарына Саламатсыздар бу, урматтуу бекендештер. Мына элчиликте түзүлгөн жана штабта 25 майда кетчү Москва Бишкек каттамына списоктор түзүлүп атат. Ошол боюнча мына иш жүрүп атат. Ошол рабочий группаны мына Тимур Сарылаев өз көзөмөлгө алып, балдар менен, мына кыздар менен күн-түн иштеп, ар бирине чалышып, мына мондай тизмени түзүп атышат. Ошол боюнча Тимур Сарылаев бир өзүңүз түшүндүрмө берсеңиз. Араларыңыздар, урматтуу журтташтар. 2-3 күндөн бери көрүп атасыздар, аябай көп Кыргызстанга кетем деген эжекелерибиз, карындаштарыбыз бар экен. Бирок тилекке каршы азыркы күндө эле, мына 2-3 күндө эсептегенде эле 1000ден ашуун кайрылып түшүп кетти. Мисалы, бул топтомго эле жана эсептедим. 360 кайрылуу. Бул бүгүнкү күндүн эсебиндеги кайрылуулардын бир бөлүгү эле. Ушундай эле топтомдун бир бөлүгү башка кабинетте эле турат. Азыр кийинчерээк барып аны көрсөтөм. Анан мисалы буулар ар биринде 100дөн бар да. Папкаларда. Аларды 18 даталар турат. 19-у түшүп, бул жерден тактоодон өтүп 19 майда турат да. Тактоодон өтүп туруп, документтердин бир сыйра биздин бизге жардам берип аткан ыктыярчы жигиттер, өкмөттөн юристтер, элчиликте булар иштебейт. Биздер ушул жумушту токтотуп, Москвадагы жумушту токтотуп жардам берип атат да. Мисалы бул биздин карындашыбызды да бул эле элчилик иштебейт. Бул эле өзүнүн убактысын бөлүп, жумуштарын токтотуп, күнү-түнү иштеп атат да. Азыркы учурда Асхат эке бул жерде топ кайталам. Мында железобетонно 1000ден ашып кетти. Заявка кылгандарчы. Анын арасынан бирок деген эмелер чыгып атат да. Үй бүлөм менен кетем дегендер, 2 бала менен кетем дегендер, оолатам сөзсүз түрдө алып кеткиле деген кылган мамлекеттин кыз эле экен, бирок Өзбекстандын жараны экен да. Ошол Өзбекстандын жараны болуп бизге арыз жасап кетти көпчүлүктечи. Анан арасында мисалы бул жерден такталып, документтери туура келбей, 4 айга жетпей, 5 айга жетпей, 8 айдан ашып, болсо 2 жашар баласынан улураак балдары болуп, же балдары жок болуп, ушундай бир биздин талаптарга жооп бербегендегидей кайрылуулар болсо, биринчи этап ушул жердеги жигиттер аны сол жакка жылдырып атышат да. Анан бул жерден биринчи этаптан фильтрациядан өткөндөр уже жактан башка жакка барып, биздеги ушул медик айымдар бар, биздин жумуш топто. Ошолордун колуна алып чыкты, аны көрсөтсөм болот. Жана ар бир могу арызды кара бул балдар чалып тактап атышат да, монда түшкөн арыздар да. Мына көчө бүгүн Самат эле ар бир медцентрге ушундай эме болду эле, кайрылды эле деп чалып чыгып атты. Бирок арасынан деле чыгып атты. Көчө күнү сен менин көзүмчө экөө менен сүйлөштүң. Справкалары не подтвержденный болуп чыкты да. Бул жигиттер дагы бир жолу тактоо иретинде айтып коеюн, булар волонтерлор экен. Аты Самат, помощник адвоката. Кайрат, помощник адвоката. Кайрат. Основа партнеру коллегия адвокатов компаниясынан. Бул жигиттерге да ыраазычылык билдиребиз. Мына бир тыйын мисалы эмгек акы алышпайт бияктан.
келип чисто жардам берип волонтер болуп мына иштеп атышат. Карындашыбыз Өлгер комиссия. Ушул биздин мекендештерибизге рахмат. Барына келип жардам берип аткан мекендештерибиздин барына. Мына Талант мырза дагы иш үстүндө экен. Саламатсыздарбы? Соңку эң акыркы этап ушул жерде биздин эки дарыгер эжекебиз тактайт да. Эже сиздер кайсы эме боюнча врачтарсыңар, кайсы направление? Мен врач-акушер-гинеколог, эже врач-офтальмолог. Кайсы клиникадан келдиңер? Кардиолог, мен азыр кардиолог. Сиз? Личный доктор. Личный доктор. Өзүнүн калыбы бар, эгер справка болсо алып берсе, эртең болбосо бүгүн алып Өздөрүнүн алдына коркунучун коюп, Муну көрсөтөлү. Мына монда эксперт заключение кылып, текшерип, анан экөө кол коюшат экен да. бул учалат деген сөз да. Демек бул тизмеге кирет. Дагы бир токтоп койчу нерсе, кайрылууну калтырып коюу, кайрылууну кайтып калтырып коюу бул тизмеге кирүү деген сөз эмес да. Тизмеге кирүү деген мондай кош бойлуу эже карындаштар учалат 5 айдан 8 айга чейин деген ушул эки врачтын, эки дарыгердин корутундусунан кийин. Ар бирине бирден чалып, жана вопростор болсо тактап атышкан турбайбы эжелер, ушул боюнча тактоо. Кээрлерин баа саакасы жок болуп калса, бирок чындыгында боюнда бар дегендер болсо, сүйлөшүп ар бири менен чыгып келип бер, же бияка келип, ушул жерден эле сүйлөшүп барын тактап атып ошон үчүн муну кичине мындай. Булар уже учалбайт, заявление берген, мына УЗИ от 19-го дейт, справки нет дейт. Бирок алып келип беребиз дегендер. УЗИ так, УЗИ жок, УЗИ жок, УЗИ жок. Методу баарында УЗИ жок. Баарында УЗИ жок экен да. Анан жана давлениясы барлар деп айтып аттыңар эле. Давлениясы барлар өзүнчө отдельный папка. Так, без мужа не сможет дейт. Бюст Кетип албайт экен, без мужа не сможет. 2 детей. Ой, ушундайлар, булар уже кетпей калчулар уже, жана Анан бул жерде дагы бар. арыз берип кетпей калчулар экен. Сенде өзүңдүн заключениеси бар да? Бул жөн эле мен кетем дегендерден да. Колуңда бар. Бул деле кыз келиндер. Бул болсо, бул да бүгүн жүздөй бар да. Бул эркекте, оорганда аралаштырып. Булардын жерликтери кайсы жерден болот? Барбы ушул? Эми Данныйлар. азыр паспорттун баары жаңы форматта да. Ага. Анан мисалы загранпаспортто жерлиги жазылбайт. Анан биометрический паспортто дагы жерлиги жазылбайт. Ошон үчүн кайсы областтан кандай экенин биз биле албайт экенбиз да? Өтө аз эски паспорт. Көпчүлүгү басымдуу көпчүлүгү жаңы паспорттарда да. Түшүнүктүү. Мына биздин медик эжелерибизге дагы чоң рахмат. Мына кечээден бери келип активисттер, ушу медиктер келип жардам берип атышат. Дагы бир жолу баса белгилеп айтыш керек, бул эжелерибиз мамлекеттен, штабтан, биздин штабтан бир тыйын албай ушу өзлөрүнүн каалоосу менен келип ушул жерде жардам берип атышат. Мына мондай справканын баарын бирден текшерип, вопростор суроолор жаралып калса, өзлөрүнө чалып тактап, ушул эжелерден кылдат карап туруп, ушул эжелердин колунан өтсө, андан кийин жана наблюдательный совет деген бар. Ошол наблюдательный совет эртең бир күндөрдөн буюрса чогулат. Келип ар бирин кайра бирден алар карап чыгышат. Ошондон кийин анан адамдардын списоктары Аэрофлот компаниясына жөнөтүлөт. Билети жоктор ошол жактан компания каяктан айтса ошол жерден барып билеттерин сатып алышат. Биз дагы жарыя кылабыз. Канчада каяктан чогулабыз. Учурдан пайдаланып дагы айтып кетишибиз керек. Билети жоктор аэропортко бара албагыла. Өткөндөгүдөй ошо аэропортто тыгын болуп тоскоол болбоңуздар. Бирөөңөр бир үмүт кылып ошол жерге барып учуп кетем, барып калсам балким Кыргызстанга учуп кетем деген үмүтүңөр болбосун. Мына ушундай комиссия иштеп, список жөнөтүлөт. Ошол список боюнча учуп кетет. Анан ушчуларга дагы айтып коет элек.
узатуучулар жанагы аркаңардан 3-4 кишилерди эчип албасаңыздар, кассага барып очередь болуп, баягы күнү мына 20-дан ашык кишибиз ошо башаламандыктын айынан уча албай калышты. Мунусунда барыңыздар ошо тартипке чыгарып кетет элек. Колл-центрга түшөлү, колл-центрга. Мына колл-центрда дагы азыркы убакта мына биздин активисттер, волонтерлор келип отуруп иштеп атышыптыр. Мына Талант мырза. Бул күн түн иштеп атышат да, колл-центр. 24 саат бою 4-5 киши отурат, да? Мына монда телефондорго жооп берип атышат. 24-нө билет. Пока ошол полностью комиссия киргенден кийин, комиссиядан өткөндөн кийин анан уже билет боюнча, вопрос боюнча иштейт. Мына бул жигит да телефонго жооп берип атат. Бул да телефонго жооп берип атат бул жигит. Бул кыз мына компьютерда мына WhatsApp'та мына жооп бербей атат деген кишилерден мына жетишинче мына келгендердин ар бирин ачып карап 4000ден ашык сообщение. Хорошо, вечерге чалыштын кереги жок. Бул жерде не только сиздин аялыңыз Бuyakta иштеп аткан мына биздин активисттерибизге дагы терең ыраазычылык. Келип иштеп өз ыктыярлары менен келип анча-мынча сындагандар келип ушул жерден келип жардам берсеңиздер болот. Штабтын эшиги ачык. Графикка жазылып Гүлбарчын эжеге. Ушул жерге келип жардам берсеңиздер болот. Андан сырткары күндө азык-түлүк таратылып атат. 100, 200, 300 кишиге чейин. Москва абдан чоң шаар. Ошакта 200 кишиге ошо азык-түлүк таратыш бул да абдан чоң көйгөй. Ошакка дагы келип өзүңөрдүн жеке унаңар менен келип жардам берсеңиздер болот. Албетте отуруп сындаш эң жеңил. Дагы жолу мына штабтын ишин сиздерге көрсөтүп атабыз. Келип жардам беребиз десеңиздер, ар дайым эшигибиз ачык.